достары, урматтуу өзара жардамдаш топтордун мүчөлөрү, алдыңыздарга кирип келген ораза айларыңыздар куту болсун. Бардыгыбызга Аллах ушул ораза туткандарын насип кылсын. Кийинки ушул ай күндөргө дагы сак саламат бардыгы сонун жеткизгенин насип кылсын Аллахым. Биз мана 3-чү окууду дагы баштадык. Мана мамлекетибиздеги өзгөчө кырдаалга байланыштуу 3-чү окуунда ушу үйдө окуу өткөрүүнү туура таптык. 3-чү окуубуз темасы жашчыларды агротехникасы болот. Бирок бул жаңы теманы баштаардан алдын бир аз өткөндөгү темаларды бир катар кайталап кетсек. Биз өткөндө дайым окууларда кайталап турабыз. Башта биз долбоорду аталышын кайталап кетсек. Долбоорду аталыш кандай болот эле? Айыл чарба өндүрүмдүүлүгүн жана тамак акчты жакшыртуу долбоору. Мунун мөөнөтү 24 ай. Бул азык-түлүк коопсуздугунун глобалдык программасы негизинде бүткүл дүйнөлүк банк каржылап турат. Түштүк негизинен бул долбоорду ишке ашыра турган суу чарба агенттиги, мамлекеттик суу чарба агенттиги. Түштүк региондо окутууларды алып барган Жалал-Абад регионалдык консультациялык кызматы болуп эсептелинет. Мен дагы эле ошо өзүңүздөрдүн агрономуңуздар Ибрагим, Жалал-Абад регионалдык кеңеш кызматынын агроному. Өткөн сабактагы тема, окуубуздун темасы техкарта, жөнөкөй бухгалтер фермердик эсеп же бухгалтердик эсеп жана экономикалык анализ болгон. Мына ар бириңиздер өткөндө өтө активдүү катышып бердиңиздер, техкарталар түздүңүздөр. Бир аз кайталап кетсем, мына техкарта, Бадыраң техкартасы, капустаныкы, помидордуку, сабиздики, сабиз техкартасы жана мана пияздын техкартасы. Техкарта эмне экендигин билдиңиздер өткөндө. Техкарта бул бизнес план, биздин бизнес план. Бухгалтердик эсеп күнүнгө кеткен чыгаша кирешени эсептеп алып барган жазуубуз. Экономикалык анализ бул бир жылдык жыйынтыгыбыздын анализи. Талдайбыз. Кандай эмне иш кылдык, техкартада жумуштарды кимисин кандай аткардык, бизнес пландагын деп. Бүгүнкү темабыз болсо жашылчалардын агротехникасы. Агротехникасы. Bu жашылчалардын агротехникасын бул агротехника деген бул ошол эле жумуштар аткарылат. Мисалы үчүн иш-чара. Үрөөнү алдык, парнике септик, мисалы үчүн жер даярдоодон баштап калган жумуштар бардыгы агротехникага кирет. Бирок кимисин кандай аткарабыз? Мисалы үчүн дагы эле помидордукун алайык, помидордун агротехникасын. Үрөөндү алдык, парнике септик, уже бардыгы даяр уже. Эми жер даярдоодон баштайбыз. Мисалы үчүн биринчи жер даярдоо. Жер даярдоо. Агротехниканын негизги себеби болуп которуштуруп айдоо башталат. Эсепке алынат. Эч качан бир эгинди тиккен жерге экинчи эгинди кайрадан тикпеш керек. Жок дегенде 3 жыл 4 жылдан кайра келиш керек. Которуштуруп айдоо эң негизгиси болот. Кийин жер даярдоо. Жер даярдоодо эмне жасабыз? Айдоо. Канча сантиметр? 27-30 сантиметр. Чизет. Же болсо чизет. Же үй шартты тегиздөө. Тегиздейбиз. Жөөк алабыз. Жөөк алуу. Канчага жөөк алабыз? Мисалы үчүн жөөктөр аралыгы 70 сантиметр. Же болсо 60 сантиметр болуп алынат үй шартында.
Buna kararınızlar. Tekkarda da prosto yer değerli hop şalıp koygamız, bardın biriktirip duruyor. Bu yerde her bir cumhuriyeti özünce yazmışlar.